La'anallahu men la'ane valideyh. Ekincisi, kimde kim ata-enesini, öz ata-enesini kargan bolsa, Allah'tan ağa kargışı bolsun dedi. Öz ata-enesini kargoo kanday bolot degende, öz ata-enesini kargoo ar kanday söz menen. Аны sögüşü mümkün, tilde jaman söz menen tildeş mümkün. Sözsüz ele kargış bolsun degen söz emes. Ata-enesini көңүлүнө ортотурган сөгүү, орой сөз баары кирет. Жана ошондой эле алымдар айтат, öz ата-энесин карgoого кайсы нерсе кирет? Башка бирөөлөрдүн ата-энесин сөгүү, анан ал угуп туруп сага жооп беретинде сенин ата-энең сөгүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошондо хадисте айтканда сахабалар сурашты. Кантип адам өзүнүн ата-энесин сөгөт дегенде, ал айтты, ал бирөөнүн ата-энесин сөгөт, анан ал бул ата-энесин сөгөт. Мунун ата-энесин сөгөт, ошол ата-энеңди сөгүү болуп, каргоо болуп эсептелинет деди. Себеби сен ошол нерсеге себеп болуп атасың. Ошо ата-энеңге каргыш алып келе атасың башка бирөөлөрдөн. Ата-энеңге сөгүү уктуруп атасың ошо башка бирөөлөрдөн. Демек ата-энени тилдөөдөн, аларга орой тирүүдөн жана ошондой эле бирөөнүн ата-энесин сөгүүдөн өтө сак болуш керек. Бул эң жаман иштерден.